Назира кандайсың? Ой, кандай? Жакшы болуп калыптырсың го бүгүн. Кел. Муну сага ала келгем. Муну биздин айыл жактагы базардан алдыңбы? Ооба. Каяктан билип койдуң? Деги сурадым. Ооруканадан чыккандан кийин эмне кылайын деген ойдосуң? Үйгө барам. Демир менен бир сүйлөштүңөрбү? Көчө чалды. Бирок кызым менен сүйлөштүрдү. Эми башка үй бүлө түн токой демекчи. Үй бүлөдө ар кандай маселелер болуп турат да. Казан аяк кагышат. Дамир ачууну эле алдырып алса керек. Биринчи жолу болуп аткан жок да максат. Көп жолу кол көтөрдү. Ажырашсамбы дейм. Бирок Жок, Назира, антпегиле. Мен Дамир менен сүйлөшөм. Баары жакшы болот. Сен аны билбейсиң да. Ал эч кимди укпайт. Kiре бер. Даярдап койдум. Таларызбекчи, уруксатпы? Кел, кире кой. Кана, кандай жаңылык менен келдиң? Бардык рекламалык баннерлер менен сүйлөшүп койдум. Дизайнерлер менен сиздин жеке брендиңиздин үстүнөн иштеп чыктык. Буклеттерди, брошюралар жазып койдук. Болгону бизди типографиялар күтүп атышат. Жакшы. Жакшы. Эч ойлонбой элеңиз. Эми мунун баары майда иш да. Мен ойлондурган сиздин программа. Азыр элге бул абалдан чыгуунун маселелери көбүрөөк ойлондуруп турат го дейм. Туура айтасың, Максат. Менин да ойлорум бар, принциптерим бар. Бирок силердей илимдүү, билимдүү жаштардан кеңеш алып, чогуу иштесек жакшы да. Ошон үчүн сен бул командадасың. Силер жаштар мамлекеттин көйгөйүн жакшы билесиңер. Анан талай беке, менин командамдан сонун сунуштары бар. Жалпы билимдүү жаштардын ойлору сизге да кызык болсо керек. Алар сиз менен жолугушууну күтүп атышат. Мен сага ишенем. Сенин сөзүңдү эки кылбайм. Жолукса жолугалы. İşleşeli. Tabii. Balдар, qandaysın? Ne oldu? Bileğini maran açtın mı? Bayağıdan açkam. Anam Singapur'dan okuysun. Atam Singapurga barbaysың degenden atama даже айткан эмесмин. Эми самолеттин билети жөнүнө уюп кетет го. Кеп билет эмес. Билетти кайра кайтарып берип койсок болот. Кеп сенин келечегиңде. Бул университет дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттердин бири. Атам сен билим алам десең каршы болбойт болуш керек дейм. Атаң эмнеге каршы болуш керек эле? Ура, апам келди! Апа! Кызым, менин кызым. Кандайсың кызым?
Жакшы. Ыйлан Эзиңиз жоксуң бу? кандайсыз? Жок, ыйланган жокмун. Атам экөөбүз кечке ойнадык. Апа? Эмнеге үйгө келбей койдуңуз? Аябай оорудуңузбу? Айыкпадымбы? Коронавирус болуппу? Жок. Кийин түшүнөсүң, Комнатаңа барып турасыңбы? Макул. Дамир, мен ажырашам. Кандай? Ажырашам? О, ажырашам. Ким уруксат берет экен? Сенден уруксат сурайм. Келбе мага. Эмне деп атканыңды билип атасың? Ооба, билем. Ойлондум. Больница бирде жол басып келген жоксуң. Досуң карады го. Ошол максат экөөңөр бир жакка жоголгулачы. Эмне гана кылган жоксуң. Мейли дедим. Чыдадым, кечирдим. Эми эмнеге чыдайын? Айтчы. Бир себебин айтчы. Мурунго мейли кызым бар дедим. Ушул сөздөрдүн баарын бүгүн айтайын дедим. Көрдүң, сага бар бер. Үйдү саталы. Бир бөлмөлүү үй алсак, кызым экөөбүз жашап кетебиз. Үй сатылып кеткен. Кандайчы? Кандай уксаң ошондой. Сатып салдым үйдү. Неге? Шайлоого акча керек болду да. Үй билөңөн шайлоо бийик турду. Депутат болдуң. Анан бактылуу жашайбызбы? Короче, бир жуманын ичинде үйдү бошотуш керек. Кача сен азыр деле бошсуң. 4 тарабын кабыла. Кызым, сенин билим алышыңа атаң эч убакта каршы болгон эмес. Ар бир ата эне баласынын аман эсен болушун каалайт, келечегин ойлойт. Алыс жакта окуп жүрсөңөр, эмне болуп кетти деп сарсанаа болобуз да. Мүмкүн атаң экөөбүз туура эмес ойлоп атабыз. Силердин чоңоюп калганыңарды байкабай, бап эстеп атабыз. Мүмкүн канатыңарды кыркып атабыз. Азыр мен атаңар менен барып сүйлөшөйүн. Менин оюмча каршы болбойт болуш керек. Атам азыр сүйлөшө турган абалда эмес го. Өзүнүн баласынын тагдырын чечкенге эч убакта ылайыктуу абал болбойт. Мына сен деле атаңдан кечирим сурап кой десем, жүрөсүң болбой. Атаң сенден кечирим сурайын дейт, мойну жар бербейт. Ошентип жүрө бергиле. Бири-бириңерди ата баладай болуп сүйлөшпөй. Сингапурда окуйсуңбу? Мен азыр атаңар менен барып сүйлөшөйүн. Сен кимсиң, пажи? Кимсиң? Определись. Милиционерсиңби? Же черныйсың? Не, тарынчың бар, туган? Асан, максат үйлөнөм деген кызына үйлөнтпөй, аяшыбыздын кызына үйлөйбүз деп мажбурлаганыбыз эсиңдеби? Үйлөнүп, карьерасын курсун дедик да. Андан да баарынан жаманы. Биз каршы чыккандан кийин сүйлөшүп жүргөн кызына үйлөнөм деп барса, ал макул болбой койбодубу?
ата-энең каршы болсо жашай албайм деп коюптур. Ошондон баштап Максат бизден алыстап Сингапурга кетип калбадыбы. Көп эле ката кетирдик. Эмне айткым келип атат? Түз эле айтчы. Алыстан баштабай. Максат Сингапурдан келгенде Айназикке белек алып келбеди билесиңдеби? Ичинде эмне бар экен деп сурабайсыңбы? Сингапурга самолетко билет бар экен. Максат университет таап билет алып коюптур самолетко. Айназик болсо Сингапурдан окуйм деп кыялданып жүрүптүр. Биз балабызды кое бергибиз келбей бап эстейт экенбиз. Бирок убакыт сааты келгенде турмуш курсун деп кое бериш керек окшойт. Кандай дейсиң? Туура. 18 жашында кое бериш керек. 35 жашында өзү ата болуп, түшүнүп, кайтып келет дегенде окудум эле. Балам балалуу болгондо билесиң деген ошо да. Окусун. Айназик өзү каалап атса окусун. Кызымдын тагдырына кантип мен жолтоо болоюн. Рахмат сага. Сен эң мыкты атасың. Рахмат. Рұқсатпы? Сен мен сүйлөшөйүн деп келдим. Сүйлөшөлү. Эшке чыгабы? Жок, мындай эле. Өткөндө бир аз масты калдырып, кичине туура эмес кылып коюп турмун. Ошого кечирим сурайын деп келдим. Мен айтайын деген дагы менден кандай жардам керек болсо мен даярмын. Менин атым Максат. Билем. Андан көрүк шайлоо жөнүндө сүйлөшөлү. Дамир шайтан оюндарын баштап, бүт айылдаштарын, добуштарын акчага сатып алам деп жүрөт. Эми сен жакшы билесиң да. Бул нерсе жакшы нерсеге алып барбасын. Элди азыр акчага сатып алуу мүмкүн эмес го дейм. Анткени баары билип калышты да бул кандай нерсеге алып келерин. Да, туура. Бирок ачка жаткан элдер бир аз акчага алданып добуштарын сатып ийиши мүмкүн да. Ушул жагы бар. Эгер кааласаң мен жардам берейин. Туура айтасың. Кандай жардам? Сиздердин колдооңуздар мага өтө чоң күчтөн берди. Менин шайлоого аттанып аткандын бирден бир себеби өлкөбүздү, мамлекетибизди өнүктүрүү. Мына менин аркамда сиздерге окшогон мыкты жаштар турганда, мен ойлойм, сөзсүз түрдө жеңишке жетишебиз деп. Менин түзгөн программам мурунку депутаттардыкындай эмес. Жол салып берем, мектебиңерди оңдоп берем эмес. Илимге, билимге умтулуу, жаштарды тартуу болуп эсептелет. Менин командамда жалаң жаштар турат. Алардын арасында мына менин кеңешчим болуп, Сингапурда окуган, чоң компанияда иштеген Максат деген жигит бар. Анын аркасы менен биз волонтерлук топ түздүк. Оор кырдаалда элибизге жардам бердик. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Инвестицияны билимге, илимге жасайбыз. Четтен инвесторларды тартып келебиз. Биздин эртеңки келечегибиз мына сиздерге окшогон жаштар. Сиздер болушуңуздар керек, урматтуу жаштар. Убакыт келди деп ойлойм.
Максат, мен сени канча күттүм. Мен сени күйөөгө тийип кетти деп ойлогом. Мен жөнүндө ойлогон жоксуңбу? Эмне кылып жүрөт? Кайда жүрөт экен деп. Мен ошол учурда өзүм депрессияда жүрдүм. Оор абалды башыбыздан өткөрүп атабыз. Атам чалып тур. Не болду экен? Эми сенин доляң жакшы эле болот буйруса. Калгандарына 2000 сомдон тараталы. Жарайт, сүйлөштүк. Эртелейли анда. Макул. Не жаңылык бар? Жаңылык көп. Неден баштасам екен? Айтпайсың эми? Талай Рысбекович дагы ушул округтан кандидатурасын коюп, элдер менен жолугуп атат. А Максат аларга жардам берип жүрөт. Командасында жалаң жаштар экен. Элдер дагы жакшы колдоп атат. Анан Максатта жүрдүбү ошол жерде? Максатты көргөн жокмун. Каяктан билдим? Программасы жөнүндө айтып, анан командасы жөнүндө маалымат берди. А командасында Максат бар экен. Ушу пандемия баарыбызды курат бүтүрмөй болду. Шеф. Мону караңызчы. YouTube'da жүрөт. Ne bağırıyorsun? Canınız mı? Kim kirgizip жүрөт мындай видеону? Кече жаздым. Акча дагы сунуштадым. Бирок айтпай коюшту. Чыдаңызчы. Сизге бул жерге болуп кетип турмуз. Демек, мен жөнүндө карап бияр кеткен турбай. Ушул үйдө ким болсо, баарын алып кел. Андан пайда чыкпайт. Эгер биз аларды алып келе турган болсок, кайра кеткенден кийин алар биз жөнүндө жакшы сөз айтпайт. Эми алдагы видеонун астындагы комментарийлерди айтпай эле кой. Анан эмне кылалы айтчы? Биз азыр эң негизгиси дары сатып жүргөнүбүз элге жетпеш керек. Тетиги Максат деген немени бирдеме кылышыбыз керек. Кандай дейсиң? Элди го буйруса алабыз. Акча таратылган баарына. Бардык жерде менин кишилерим турат. Дамир, азыр эл мурункудай эмес. Могу акыркы көрүнүш адамзаттын бүт акылын башка жака алып кетти. Азыр коррупция, 1000 сом деген эчтесени чечпейт. Эй! Сен мага акыл үйрөткөнгө жарап калдың беле? Тур бар ишин кыл. Атаңыздығы пневмония екен, күчөп кетиптир. Бирок көпкө ийбегиле, колдон келген аракеттин баарын жасайбыз. Мен кирип көрсөм болобу? Азыр кислород кошуп атабыз. Бир аз күтө туруңуз, анан киргизебиз. Мен эмне кылайын? Дары-дармек алып келейин, убакыт бар да. Дары-дармек жетиштүү. Көп сарсана болбоңуз. Кудай дейли.
Sen kayakka жетиптин? Senden сурап атам. Кой бер. Kızım. Kızım menен калат. Кандайча? Кала албайт экен да. Баланы багасыңбы же өз жаныңды багасыңбы? Sen жалгыз кызымды бага албайсың. Тем более үйүң да жок. Ким жеткизди ошого? Сен жеткиздиңби? Бала меники дагы. Ошондуктан менин да укугум бар. Бала мен менен кетет. Каяктан билесиң? Мүмкүн калат. Балада тандоо болуш керек да. Сен кызыңдын өзүнөн сурап көрдүңбү? Атаңды укпай кызым, азыр кетебиз. Кел, бул жакка отурсаң. Азыр кызым кимди тандаса, ошол менен калат. Күкүнө, кызым. Апаң менен кетесиңби, же мен менен каласың? Kızım. Мута кездер сагындым. Siz менен сүйлөшүп отурганды. Siz менен чогуу бир жакка барганды сагындым, ата. Кечириңизчи мени. Ата, мен сизди укпай койгонду убагында кечириңиз. Сингапурда жүргөндө сизди ар бир мүнөт сайын сагынып жүрдүм. Бала, мени кечир. Сенин тандооңо жолтоо болдум. Сыртыма сыр бербеген менен ичимен сени ойлоп аттым, балам. Менин күнөөм кээде катуу кетип калчу. Жакшата бул алган жокмун. Сингапурда келгениңде жоғалып калыпсың. Сени көрүп сүйүндүм. Ата баары жакшы болот. Буюрса айгас. Апам менен чогуу жер кыдырабыз. Үйлөнөм, чогуу жашайбыз. Жаныңыздан 1 метр да кетпейм, ата. Ата, баары жакшы болот. Ата. Ата. Врачтар жардамга келип болмокчу.